Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлзина Абдирашев кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаровдун Нью-Йоркко болгон иш сапары аяктады. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Ош шаарында 2 турак жай комплекси курулуп жатат. Президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель, Германиянын федералдык канцлери Олаф Шольц жана Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушту. Мамлекет башчысы Монголиянын президенти жана Финляндиянын президенти менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кызматташтыктын бардык негизги багыттары боюнча эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери талкууланды. Андан соң президент Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 79-чу сессиясынын ачылыш аземине катышып, жалпы дебаттарында сөз сүйлөдү. Иш сапарын аяктап 25 сентябрда президент Садыр Жапаров Бишкек шаарына кайтып келди. Сокулук районундагы Эдельвейс балдар эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Комитет тарабынан текшерүү иш-чараларынын натыйжасында Сокулук районунун Төш Булак айылында жайгашкан жалпы аянты 5,20 гектар жана аянты 493,8 чарчы метр аркандай курулуштары бар Эдельвейс балдар ден соолукту чыңдоо лагери мамлекеттин балансына кайтарылды. Маалым болгондой 2004-жылы аталган лагерди жеке жактар менчиктештирип, бир нече жолу ар кандай адамдарга кайра сатканы аныкталган. Жалал-Абад шаарында Түрк мамлекеттеринин уюмунун туризм боюнча министрлер кеңешинин 9-жыйыны өттү. Президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнөн билдиришкендей, анда 2025-жылы Жалал-Абад шаары Түрк дүйнөсүнүн туристтик борбору деп жарыялоо чечими кабыл алынды. Жыйынга Өзбекстан, Азербайжан, Түркия, Венгрия, Казакстан өлкөлөрүнүн туризм боюнча министрлери, Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал-Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев катышты. Туризм боюнча министрлер кеңешинин курамындагылар эмки жылы өтүүчү саамалыктарды карашты. Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык ипотекалык компаниясы тарабынан калаада 12 локацияда курулуш жүрүп жатат. Мунун 3-өө ипотекалык шартта 251 жаранга, 9-у үлүштүк курулуш программасынын алкагында 1184 жаранга берилет. Ремонту менен даяр бериле турган батирлер 2025-жылдын 1-2 кварталында пайдаланууга бериле баштады. Муниципалдык ипотекалык компания куруп жаткан турак үйлөрдүн 1 чарчы метри эң арзаны 56, эң кымбаты 65 000 сомдон бекитилген. Аталган мекеме ишмердүүлүгүн жүргүзө баштагандан тартып, 6 жыл аралыгында 576 жаранды үйлөө кылган. Негизги 2 программанын алкагында иш алып барат. Негизинен үлүштүк курулуш программасынын негизги саясаты бул ошол Ош шаарында мамлекеттик конкуренция түзүү аркылуу башка жеке турак жайлардын баасын кармоо саясаты болчу да. Менин оюмча бул саясат боюнча өзүбүздүн максатыбызга жетип атабыз. Анткени биздин анализдер боюнча Ош шаарында турак жайдын баасын кармоого мүмкүнчүлүк болуп турат. Мына бүгүн өзүңүз билесиздер, Ош шаарында эң кымбат патерлер $900 тегерегинде, 70-80 000 сомдун тегерегинде болуп жатат. Эгер Бишкек шаарына салыштырсак, Бишкек шаарында мисалы $1,5 чейин, $1,000 чейин көтөрүп жатат. Демек, ал жерде ушул муниципалитеттин конкуренция кылуучу программасынын жоктугу ошол үйлөрдү эркин баада, жеке ишкерлер каалагандай баада коюуга мүмкүнчүлүк берип атат да. Демек, негизги саясат боюнча ишке максатыбызга жетип атабыз деп айтсак болот. Бирок башка да бир максат бар болчу. Негизги маселе турак жайдын баасын туруктуу эле кармоо аркылуу жарандарга мүмкүн болгон арзан үйлөр, турак жайларды берүү. Бул багытта азыр муниципалитет менен да иштерди алып барып жатабыз. Негизги маселе ошо турак жай үчүн жерлерди ажыратуу, анан программанын шарттарында социалдык көрсөткүчтөрдү кошуу маселесичи. Ушул багытта бир топ иш болот дагы, алдыда ошону күтүп атабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Ош шаарында 2 турак жай комплекси курулуп жатат. Асман Резиденс Ош 1 жана Асман Резиденс Ош 2 турак жай комплекстериндеги 64 көп кабаттуу турак үй болот. Турак үйлөрдүн алды 1,5, арты 3 жылда пайдаланууга берилет. Кененирээк кийинки материалда. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан Асман Резиденс Ош 1 турак жай комплекси Курманжандатка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашты. Мында жалпы 542 батирден турган 12 көп кабаттуу 8 үй түшөт. Ал эми турак жай комплексинин жалпы аянты 1 гектар 36 сотукты түзөт.
Азыркы учурда курулушубуз 6 блоктун котловандары казылып бүтүп, фундаменттин бетону куюлуп, 2 кабат жер астындагы автоунаа паркинг жана кладовой помещенияларынын 2 кабатынын дубалдары, колонналары, перекрытияларын бетондор куюлуп бүттү. Нулевой отметкага чыгып калдык буюрса. Жакынкы арада дагы 2 блоктун котлованын казып баштайбыз. Ал эми Асман Резиденс Ош 2 турак жай комплекси баарына белгилүү болгон кыш заводдун ордуна түшүп жатат. Жеке тараптан мамлекетке кайтарылган мындагы 11 гектар жерге 56 көп кабаттуу турак үй түшөт. Ал эми батирлердин саны 4032 түзөт. Азыркы этапта 11 блоктун котлованы казылып, 2 блоктун фундаментинин армированиясы толугу менен бүтүп, бетонго даяр турат. Ар бир дом ошондой эле 12 кабаттан болот. 2 астыңкы кабаты автоунаалар паркинги жана кладовой помещениялар каралган. Бул жерде өзүнүн территориясы 11 гектар. Ушул 11 гектардын ичинде бала бакчалар, мектептер, аллея, парктар болот. Комплексте мектеп, бала бакча, спорт жана балдар аянтчалары, соода дүкөндөрү, унаа токтотуучу жана коомдук тамактануучу жайлар каралган. Автоунаалар үчүн жалпысынан 2060 паркинг каралган. Бул жерде батирлер ремонту менен болот. Кирип эле жашай турган болот да. Эки локацияда курулуп жаткан турак үйлөрдүн курулушунун сапаты президент Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө. Курулушка тынымсыз мониторинг жүргүзүлүп турат. Жалпысынан ушу Асман 1 жана Асман 2 объектилеринде 200 адам иш орду менен камсыздалган. Бул жактагы материалдар жогорку сапатта, Россия өлкөсүнөн келген. Лабораторный испытаниялардан өтүп, жогорку көрсөткүчтөрдү көрсөткөн. Ушул курулуш өзү 3 этап контролдон өтүп атат. Сейсма туруктуулугу 9 баллга расчеттолгон. 2024 жаңы строительный норма жана правилалар менен жаңы китеп менен курулуп жатат да, мындай айтканда. Батирлер турак жай программасынын катышуучуларына 4 жана 8%дан 15-20-25 жылдык мөөнөткө ипотекага берилет. Турак жайлуу болууну каалагандар мамлекеттик ипотекалык компаниянын порталына электрондук кезекке тургузуу кажет. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош. Каракол мамлекеттик жаратылыш паркындагы жерлер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Комитет тарабынан Каракол мамлекеттик жаратылыш паркынын жеке пайдаланууга мыйзамсыз чыгарылган жерлерин жана участокторун мамлекеттин балансына кайтаруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин алкагында улуттук парктын 120 гектардан ашык аянты кайтарылды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында болжолдуу баасы 120 миллион сомдон ашык болгон 120 гектардан ашык жер жана тилкелер мамлекеттин балансына кайтарылды. Кара-Балта шаарындагы баасы 209 миллион сомдон ашык автобекет мамлекеттин балансына кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Комитет тарабынан Чүй облусунун Жайыл районунун Кара-Балта шаарындагы мурда жеке адамдар тарабынан менчиктештирилип кеткен автобекет мамлекеттин менчигине кайтарылды. Текшерүүнүн жүрүшүндө менчик ээлери өз ыктыяры менен бааланган наркы 209 миллион сомдон ашкан объекти мамлекеттин балансына өткөрүп берди. Ош шаарынын ичиндеги коомдук тамактануучу жайларды унаа тетиктери жана курулуш базарын көчүрүү каралууда. Анын алкагында соодагерлерге эскертүүлөр айтылып, 2 ай убакыт берилген. Максаты шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу, жол тыгындарын жоюу болуп саналат. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ош шаарында Мамыров көчөсүндөгү курулуш базарлары шаар четине көчүрүлөт. Ал үчүн соодагерлерге 2 ай убакыт берилди. Буга чейин аларга эскертүүлөр да берилген. Базарда 1500дөн ашуун соодагерлер эмгектенет. Мындагы соодагерлер базарды көчүрүүгө каршы. Анткени 2 ай ичинде көчүүгө жетишпегенин айтышууда. Азыр мына жерде эң азында 30 тонна темир, эң көбүндө 3 тонна темир бар. Эми мына кыш келатат. Ошого чейин мына күз эң биздин горячий ишенген малыбыз да.
Күздө сатып алышыбыз керек көп темирлерди. Рассрочкага квартира алышкан, кредити бар, например, бала чака багыш керек. Айта берсе көп. Эми ар кимдин ситуациясы ар кандай бу жердечи. Ошого мына жок дегенде 1 жыл срок берсе жакшы болот эле негизичи. Мындай конкретно 1 жыл срок берсе, ар ким өзүн определять этип алат. Дальше эмне иш кылат, кантип проблемалар менен күрөшөт. Азыр бул жерде даяр эмес эле чык деп неме кылса 2 айда. Көбү даяр эмес да. 2 айда азыр ал жакта эсил эмес даяр болгон болсо, эме эмес эле да, сразу алып барып киргизип калат эле. Азыр бу жерде саудагерлердин көпчүлүгү бардыгы каршы. 100% эле. Азыр жолду оңдой издеп туруп эле сразу базарга кирип кетишти. Базарды эмне кылат эми, хотя бы бир срок коюп берсе, 1 жыл же 6 ай, эң көпчүлүгү эми сурап алышат азыр. Мэриядан суранышты, көпчүлүктөн суранышты ушундай коюп берсин деп. Эми менин оюм ошо каршымын да азыр. Анчы бизге жакшы эмес дебеш керек. Эми ал сымытуу биз ошол жакта жашайбыз, ал жак пробка болуп атат, өзү эртең менен пробка болуп атат. Ал жерге биз мынча темирди алып барып киргизе албайбыз. Ал кран иштеш керек, чоң машина кириш керек. Ал жерге жеңил машина кире турган жер экен да. Эми көчкөнү бардыгы эле шаардан чыгаргандары дурус, бирок бизге ошо шартты ыңгайлуу жакшы жерде место берсе, баары эле каршы болбойт деп ишенем. Бул кадам шаар ичиндеги коомдук тамактануучу жайларды жана базарларды калаанын сыртына көчүрүү жолу менен жол тыгындарын жоюуга себеп болот. Аны менен катар шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу максатында жасалууда. Буга чейин курулуш материалдары жана унаа тетиктери базарын жылдыруу боюнча соодагерлер менен жыйын өткөрүлгөн. Примерно мындай базарлар болот. Мынаны көрүп атасыңарбы? Ошол жакта. Бул ал жерде да пробканы жоюу максатында баягы баня бар го, Престиж деген баня. Даже мына ушул жерлерде, мына өйдөрактарда, мына Калинин көчөнүн мына өйдөрактан киргенде ошол жерден жол кирип кетет ошол жак. Ошол жолдорду да кылабыз. Прямо Престиждин жанынан чыгат дагы, Престижден баштап туруп ал бирлешкендин жолуна барат. Ош шаардык кеңеши июль айында шаар ичиндеги тамак аш, курулуш жана кийим-кече жайма базарларды сыртка чыгаруу боюнча токтом кабыл алган. Ошондой эле Келечек базары Шейиттөө аймагындагы Курманжандатка, Ленин жана Мамажан көчөлөрүнө жайгашкан курулуш материалдарын саткан базарларын да көчүрүү каралууда. Соодагерлерге эскертүүлөрдү берүү иштери башталды да, алар менен түшүндүрүү иштери башталып, аталган базарларды бүгүнкү күндө биз пландаштырып жатабыз. Ошо Ош шаарынын Көкүмбей көчөсүндө мурда азыркы убакта там автоунаа базар жайгашкан аймакта бир 66 гектарды тоже трансформациялоо иштери жүрүп жатат. Ал жерлердин ген пландары иштетилип, Кудай буйрса ошол жака көчүрүп алып чыгуу иштери жүргүзүлөт. Ош шаарында жаңы салынуучу муниципалдык базардын курулушу башталган. Базар Осмонов көчөсүндөгү Мегаполис соода борборунун маңдайында жайгашкан. Анда соодагерлер үчүн бардык шарттар каралган. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, ОТРК Ош. Ош шаарында коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешме болуп өттү. Ага Ош шаардык прокуратурасынын төрагасы, укук коргоо органдары жана муниципалдык ишканалардын жетекчилери катышты. Мында ар бир тармак боюнча текшерүү иштеринин жүрүшүндөгү тоскоолдуктар жөнүндө жана анын чечилүү жолдору айтылды. Прокуратура кызматынын кезектеги коррупцияга каршы күрөшүү боюнча координациялык кеңешмеси өттү. Анда негизинен ишкердик субъекттерди текшерүү жаатында маселе көтөрүлдү. Жана мыйзамсыз жагдайларды көзөмөлдөп иретке келтирүү үчүн кабыл алынган мораторий тоскоолдук жаратып жатканы айтылды. Маселен, тамак аш коопсуздугу, курулуш тармактары жана жерлердин менчиктештирилип кетүүсү боюнча өз алдынча жана арыздардын негизинде текшерүүлөр мыйзамга каршы келет. 9 айга тарата мыйзам бузулган ишкерлерге санитет көзөмөл борбору тарабынан 277 жооптуу адамдарга 1.572.500 сомдук штраф жазана салынган. Мен азыр так билбейт экенмин. Бизге мисалы бир 3-4 күндө ушу маселени ыкчам түрдө караш керек болуп калганда биз күтүп калабыз да. Созулуп кетет. Эми мыйзам боюнча может кат жибергенде 14 күн күтүш керекпи, андан кийин жообун дагы 14 күн күтүш керекпи, может 1 айга чейин чозулуп калган учурлар да пайда болуп калып атат. Ал мезгилде ишкерлер дагы мындай өзүнүн эми сөзсүз түрдө мисалы мен деле ишкер болсом, багы өзүмдү укуктарымды аныктап, өзүм дагы ушул кайрылып укук органдарга өзүм деле мындай иш алып барам да.
ошол мезгилде бизде мындай түшүнбөстүктөр болуп калышы мүмкүн. Экономика министрлигинин Оштогу өкүлү билдиргендей, прокуратура кызматы жана башка көзөмөлдөөчү мамлекеттик мекеме ишканалар 9 ай аралыгында ишкерлерди плансыз текшерүү үчүн уруксат алып берүүгө 72 арыз жолдошкон. Басымдуусу курулуш тармагы боюнча, бирок алардын баарына уруксат берилген эмес. Ал эми плансыз текшерүү боюнча бизде 72 багыттама предписание деп коет да келди. Анын башта бардыгында эми отказ берген учурлар болду. Биз кайра иштеп фактыны аныктап келүү үчүн гана жөнөткөн отказ берген учурлар болду. 72 факт аныкталып биз тарабынан берилди. Анын негизгиси ошол баягы курулуштар көзөмөлдөө башкармасынан мына көрүп атасыңарбы, азыркы күндө курулуштар көп болуп атат, мыйзам бузуулар көп болуп атат, санитардык көзөмөлдөө кызматы тарабынан болуп атат. Негизги ошол 20-60% ошолор түзүп атат да. Аталган кеңешменин жүрүшүндө мындан сырткары укук коргоо органдарынын жана муниципалдык мекеме ишканаларда коррупциянын болтурбоо маселеси дагы каралды. Ошондой эле кызматкерлердин арасында коррупциялык фактылар бар же жоктугу талкууланды. Шаардагы мекеме жетекчилери катышкан мындай жыйындар ар бир жылдын 1-кварталында өткөрүлүп келет. Эгерде коррупциялык схемалар аныкталган болсо, сөзсүз түрдө кызмат адам болобу, жөнөкөй адамдар болобу, аларга карата мыйзамдарда белгиленген катаал чаралар көрүлөт. Ал мисалы кылмыш иштери козголуп, эгерде мамлекетке келтирилген зыяндар аныкталган болсо, алар мамлекетке өндүрүлүп, бул багытта прокуратура, Ош шаарынын прокуратурасы тарабынан иштер бүгүнкү күндө алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Координациялык кеңешменин жыйынтыгында аныкталган көйгөйлөрдү чечүү тапшырмасы берилип, ага жараша жумуштар аткарылат. Мындан сырткары муниципалдык кызматкерлердин арасында укук бузуулар, мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталса, эмгек кодекси негизинде чара көрүлөт. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош. 17 ноябрда өтө турган жергиликтүү кеңештерди шайлоого карата катыш танда шайла долбоору расмий түрдө старт алды. Өнөктүү Кыргызстан жаштары кыймылы тарабынан ишке ашырылат. Бул тууралуу аталган жаштар кыймылынын төрагасы Жакшылык Бекназаров билдирди. Долбоордун максаты жаштарды кайдыгер карабастан шайлоого активдүү катышууга үндөө саналат. Аттай кетсек, президент Садыр Жапаров жергиликтүү кеңештерди таркатуу жана жаңы шайлоо дайындоо тууралуу жарлыкка кол койгон. Буга байланыштуу Баткен, Жалал Абад, Ысык көл, Нарын, Ош жана Чүй облустарынын, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларынын жергиликтүү кеңештери таркатылып, кайра шайлоо өтөт. Жарлыкка ылайык шайлоо 2024-жылдын 17 ноябрына дайындалган. Ош шаарында 3 төрөлдү. 19 сентябрь күнү Ош облусунун Төрөт үйүндө 33 жаштагы Садыралы кызы Чолпон 3 жаракка алып келди. Келиндин 3-чү төрөтү, эгиздери 2 кыз, 1 уул. Учурда эне баланын абалы жакшы. Кендирээк кабарчыбыз улантат. Мусаевтердин үй бүлөсүндө жакшы жаңылык. Айнура Мусаеванын келини 3 жаракка алып келди. Төрөлгөн наристелердин 2 кыз, 1 уул. Аларга Алинур, Айлин, Аманда деген исымдар берилди. 3 чоң энеси Айнура айымдын кубанычында чек жок. Ошо мен апам дагы эгиз төрөгөн, кайненем да эгиз төрөгөн экен. Анан ошо биздин урубузда бар экен, мына келиним дагы Кудайга шүгүр ушинтип көз жарып алды. Өмүрлөрүн берсин, ден соолугун берсин, ошо ата энеси менен. Ошо ден соолугун берсин, келиним эми кесарево болуп төрөдү. Азыр кыйналып атат, эми кыйналдагы врачтар бар экен, ошо врачтар карап атышат. 3 Ош облустук төрөт үйүндө жаракка келди. Наристелер операция жолу менен төрөлгөн. Бул жаш эненин 3-чү төрөтү. Буга чейин жаш үй бүлө 2 кызуу болушкан. Азыркы абалдары туруктуу, бирок дагы деле балдардын деле өзүнүн дагы ден соолугу дарыгерлердин көзөмөлүнө муктаж. Азыркы учурда ошо өздөрүнө тиешелүү дарыларды, леченияларын алып жатат. Биринчиси уул экен, 1 килограмм 800 болду. Экинчи менен үчүнчүсү кыз жынысында төрөлдү. 1 килограмм 900, анан 1 килограмм 995. Учурда эне баланын абалы туруктуу, дарыгерлердин көзөмөлүндө. Абалдары жакшырганда үйлөрүнө чыгарылат. Анан ошо мамлекет тарабынан дагы жардам болсо жакшы болот элем. Өздөрү ижарада турушат. Анан балам болсо стройкада иштейт эле. Азыркы мезгилде эми ошо 2 кызды карап отурат да, чоңдорунчу. Анан мен өзүм да иштейм. Ошон үчүн караганга мындай эмем жок да. Анан ошо үй мамлекет тарабынан берип калса жакшы болмок. Ошо суранат элем.
Ош облустук төрөтүүндө жыл башынан бери 4-чү жолу 3 эм төрөлдү. Аталаган төрөтканада күнүнө 50ге жакын наристе жарык дүйнөгө келет. Жаңылай Канибек кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Казакстандын Астана шаарында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Нурзат Бактияр кызы 2-чи орунду багындырган. Ал өлкөнүн намысын коргоп, 65 килограммга чейинки салмак категориясында алыш бел боо күрөшү боюнча күмүш медальга ээ болгон. Дени сак жашоону тандаган, спорт тармагын ийгиликтери менен багындырган каарманыбыздын бейнесинен кабарчыбыз баяндайт. Нурзат Бактияр кызы алыш белбоо күрөшү боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Спорттун аталган түрү боюнча Кыргызстандын желегин желбиретип келе жаткан элибиздин сыймыктуу кыздарынын бири. Алыш белбоо күрөшү боюнча көчмөндөр оюндарында дүйнөлүк жана Азия чемпионаттарында алдыңкы орундарды багындырып келе жаткан Нурзаттын спортко болгон алгачкы кадамдары балалык чагынан башталган. Спорт каналын көрүп отурсак, ошо спортсмен байкелер, эрежелер чыгып калат, анан ошолорду көрүп мен да кыялданып, ошо ата энеме айтып берет элем сыртыманча. Мен дагы убагында ушул бир күн келет, мен да ушундай телевизордон көрсөм ушунчалык сыймыктанып көрүп отурасыздар деп сыймыктанып айтып берет элем. Ошол биринчи кыялым ошол болчу. Кичинекейимде жетпеген, ушуга жетем деп Каарманыбыз 14 жашынан тарта айылдагы өзү окуган мына ушул мектептин короосунда машыгып баштаган. Кызынын жөндөмүн байкаган атасы ар тараптан колдоп, машыктырып, айылда өткөн улак оюндарына ээрчитип, улуттук ат оюндарына аралаштырып жүргөнүн айтат. Чап, оозун кой бер, чап. Хайт дегенде кетет. Кичинекейинде ошо неме кылганда күрөшкөндө мен айттым. Ошо атасы айтат, улакайым кетип калчу. Эркек киши, эркек балдар менен эмне бар десем, атасы улакчы эле апарып атын берип койсо, ошо бир-эки ашырын деп келет эле. Абалар, неге жүрүнтөбүз кыз баланы десе, ой, мен көрбөй калдым, ошо атасын ээрчип кетип калат. Нурзат талыкпаган аракетинин натыйжасында өлкө намысын коргогон спортчу кыздардын катарын толуктады. Алсак Казакстандын Астана шаарында 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда Нурзат Бактияр кызы 2-чи орунду багындырган. 65 килограммга чейинки салмакта алыш белбоо күрөшү боюнча күмүш медалга ээ болгон. 11 күн болот деле, ошо 11 күнү саар отурганбыз телевизор ушу. Түнкү саат 2:30га чейин отурдук да, анан качан бул күрөш бүткөндөн кийин жаттык. Бул күрөшүп неме кылып атканда бизе буяктан толкундалып ошо чыгылып баратат. Кармеле. Я сүйлөгөнүбүздү билбей калып аттык. Бул кызым аябай жакшы болчу. Окууну ham жакшы окуйт эле. Спортторго жакшы катышат эле. Акылдуу кыз болчу. Баарына жаккан, элге журтка жаккан кыздар болчу. Интернеттен карап, бирөөлөр көрсөтсө телефонда, бул биздин айылда менин кошунам болот, чог ойнойт элек. Ошентип чоңойгонбуз деп, азыр эми ушинтип жакшы иштерде иштеп атат. Ушун менен Нурзат менен сыймыктанабыз. Каарманыбыз 15 жылдан ашуун убакыттан бери тренерсиз жалгыз машыгып келет. Бала чагынан тарта спортчу болууну кыялданган. Каарманыбыз спорт тармагында ийгиликтерди жаратып, 90дон ашык медаль, грамота жана башка көптөгөн сыйлыктарга татыган. 9-класста окуйт эле, ошондо алганым мынау тип эмеси. Андан кийин мындай кайсынын алганын эмелерин айта албайм, бардыгынын өзүнүн эмеси бар. Ана мына Түркменистандан алып келген мына алтын медалы, мынау күмүшү, андан кийин мынаусы Кореядан алып келген. Нурзат Бактияр кызы Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кадрлар бөлүмүнүн өздүк курам менен иштөө жана кесиптик даярдык боюнча бөлүмчөсүнүн улук тескөөчүсү болуп эмгектенет. Анын жумушу эртең менен саат 8-де башталат. Буга чейин жаш өспүрүмдөр менен иш алып барып, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу жана талаптоноо, араздашуу сыяктуу көмүскөдөгү терс көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып, кесепеттери менен күрөшүүнү жүргүзгөн. Аны менен катар кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата уюштурулган Ош облустук ички иштер башкармалыгындагы иш-чараларга активдүү катышууда. Зарина Рахманбердиева, Нурдөлөт Сантаев, УТРК Ош. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда бар ай тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.